Саламатсызбы дейт, менин суроом, менин жашым 29да. Врач болуп Россияда иштейм, бойдок кызмын. Турмушка чыкпай койсом күнөө болбойбу дейт. Толук окуп көрөлүчү, анан дагы бир ой келип калышы мүмкүн, азыр айтабыз. Акыркы күндөрдө турмушка чыгышыма көзүм жетпей калды. Кайсы баланы табышпасын же таанышпайын, баарын Кудай каалабай табы, жашоомдон ар кандай себептер менен сүйдөшө албай же жоголуп баратышат. Жакшынакаймын, баарын ажагам, эмне себептер менен болуп жатат билбейм. Кандайды окуп турсам болот же турмушка чыкпай өтсөм күнөө болбойбу? Сизде түшүнсө болот. Мо психология илиминде эркек киши, бул сизге эле эмес, өзүңүзгө катуу кабыл албаңыз, эркек киши же аял киши жаш өткөн сайын тандай баштайт. Бул табигый көрүнүш. Гормондор токтолуп калган, жеке жашооңузду түзүп алгансыз, бирөөгө баш ийгиңиз келбей калат, өз жашооңузду өзүңүз көрүп калгансыз да, бул батыштын маданияты бизди ушуга алып келди да. Жашооңду түзүп ал, ырахат ала турган болсоң, каалаган чертип аласың Дон Жуандарды дейт. Кудай сактасын анан. Жок, жашоо андай эмес. Жашоо ошол ысык суук менен, баланы жыттоо менен ошол маңыздуу болот. Жалгыз кычыранып жүргөндөн көрө баланы жыттаган, ошондо бала төрөгөндө энелик сезимдериңиз толук болот деген сөз. Сиз мындай кылыңыз, ата-энеңизге тапшырып, биринчи келген ыймандуу жакшынакай болсо, ата теги жакшы, атасы энесин сыйлаган, жакшы жерден болсо, анча-мынча кемчилигине көз жумуп, эми идеал адам болбойт экен. Ал жанагы Ромео Жилетталар ошакта эле боло берсин, бирок өзүбүздө анча-мынча кемчилиги менен көз жумуп, ошо жакшы негизги нерселери, диндарлыгы, иманы болсо, илим билими болсо, турмушка чыкканга аракет кылыңыз. Кыз бала үчүн турмушта өткөнү жакшы. Аялдын аялдыгы күйөө менен гана ачылат. Аялдын мындай аруулугу, аялдын алсыздыгы күйөө менен гана толукталат. Кур'ан-ы Каримде бул акыйкатты баса бергиле Аллахым айтат: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна". Аял менен эркек кийимдей дейт. Кийим болбаса адам үшүп калат, тоңуп калат. Канчалык орду болбасын. Ошон үчүн турмушка чыгыңыз. Ханафи мазхабта турмушка чыгып, адал өмүр сүрүү өмүр бою чекеден саждасын көтөрбөгөндөн карак жакшыраак дейт. Сооптору көп бир тууганым. Пайгамбарыбыз мактанат.